29 октябрдан баштап парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Бир ай бою сизди тиги же бул партияга добуш берүүгө үндөшөт. Андан тышкары бир мандаттуу округтан талапкерлигин койгон депутаттар дагы бар. Кактус медиа үгүттөөнүн мыйзамсыз ыкмалары бар экенин дагы эскертет. Ал үчүн айыппул же эркинен ажыратуу жазасы дагы каралган. Сизди мыйзамсыз үгүттөп жатканын кантип түшүнсө болот? Биринчиси, сизге азык-түлүктү же түрдүү белектерди сунушташат. Анын ордуна сиз аларга добушуңузду беришиңиз керек. Экинчиси, сизге акча сунушталат. Анын ордуна сиз аларга добушуңузду беришиңиз керек. Үчүнчүсү, сизге кандайдыр бир иш-чарага, концертке же спорттук мелдешке билет тартууланат. Анын ордуна эмне кылышыңыз керек? Туура добушуңузду беришиңиз керек. Андан тышкары мамлекеттик мекемелерде же мечиттерде үгүттөө иштери жүрө турган болсо, бул мыйзамсыз болуп саналат. Жана бешинчиси, эгер жумушуңузда белгилүү бир партияга же талапкерге добуш берүүңүздү талап кылса, бул дагы мыйзам бузуу болуп саналат. Мындай учурларда эмне кылыш керек? Биринчиси, агитаторго мыйзам бузулуп жаткандыгын эскертиңиз. Экинчиси, болуп жаткан окуяны видеого тартып же аудиосун жаздырып алыңыз. Ал эми үчүнчү кадамыңыз, бул жөнүндө бизге Кактус медиага же болбосо Борбордук шайлоо комиссиясына билдирсеңиз болот. Эсиңизде болсун, эч ким сизди бирөө жарымга добуш бер деп кыстай албайт. Жана сиз кимге добуш бергениңизди текшере албайт. Сизди мыйзамсыз үгүттөгөн учурлар болгонбу? Өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырыңыз.